Самат Кыштабекович, келиңиз. Трибунага сизге сөз берилет. Жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Конституциялык сотто. Саламатсыздарбы. Негизинен кайрылуучу тараптар жарандар Данияр Эдилбекович, Исраиловдун жана Кенжебек Ашыркулунун өтүнүштөрү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши көрсөтүлгөн өтүнүштөрдү иликтеп чыгып, анан ошо төмөндөгүдөй жүйөлөр менен канааттандыруусуз калтырууну белгилейбиз да. Негизинен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 2 бөлүгүнө ылайык адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгы менен адеп аклагын сактоо менен башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо максатында Конституция жана мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн деп так белгиленген. Ушундай эле чектөөлөр аскердик жана мамлекеттик башка кызматтын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен да киргизилиши мүмкүн деп так белгиленип турат биздин Конституцияда. Ошондуктан мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кирүүдө жаранга коюлган өзгөчө талаптарды коюу мүмкүнчүлүккө бул мыйзам жол берет. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8 беренесине ылайык аким бул саясий кызматты ээлеген жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ишин жетектеген тиешелүү аймакта мамлекеттик кызмат адамы болуп саналат. Негизинен аталган мыйзамдын ошол 9 беренесинде дагы аким кызматына талапкерге карата талаптар жана чектөөлөр белгиленет. Мында чектөөлөрдүн бири райондо туулган адам аким боло албайт деген түрдү туюнтулат да. Өз кезегинде ушундай эле талаптар мэрлерге жана айыл өкмөт башчыларына да коюлган. Алсак жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 46 беренесинде, андан сырткары 2 берененин 3 бөлүгүнүн 3 пунктуна дагы ошо тиешелүү шаарда же айыл аймакта туулган жарандар мэр, айыл өкмөт же айыл өкмөт башчысы боло албайт. Негизинен биз бардыгын карап көрдүк, андан сырткары ошол кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жоболорунда мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдары тарабынан коррупцияга жол бербөө жана шарттарды түзүүчү аракеттерди жана аракетсиздикти жасоо мүмкүнчүлүгүн болтурбоого, кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоо жана өзүмчүл максаттарга жетишүүгө багытталган аракеттерди жасоо үчүн шарттарды биринчи кезекте болтурбоого бул ошо кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө мыйзамдын талаптары негизинен белгиленген да. Ошентип белгилүү бир аймакта туулган же болбосо анда жашаган кандайдыр бир түрдө ошол аймакта жайгашкан өзүнө таандык мүлк менен же болбосо ошол аймакта жашаган жакындардын адамдары же болбосо достук башка мамилелер болобу, аким болобу өзүнүн кандайдыр бир түрдө өзүнүн мүлктүк абалына же болбосо жеке максаттарга жетүү үчүн аны менен үй бүлөлүк достук же балким ар кандай байланыштар менен ошол пайдалуу иш аракеттерди жасоого толук шарт түзүлүшү мүмкүн деп биз эсептейбиз. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Республиканын 7 беренесинин жоболоруна ылайык тиешелүү районун аймагында жергиликтүү мамлекеттик администрациянын компетенциясына негизинен ошол жана финансы, чарбалык, ар кандай өзүнүн ыйгар мукутунда иштер кирген да. Ошону менен бирге кызмат адамдарына төмөнкүлөргө мындай тыюу салынган. Өздөрү жүзөгө ашырып жаткан иштерге байланыштуу кызматтык маалыматтарды өздүк кызыкчылыгы үчүн пайдаланууга же пайдаланышына жол бербөөгө, өзүнүн кызматтык абалын кирешелерди, артыкчылыктарды жана башка пайдаларды алуу үчүн тикелей жана кайыр түрдө пайдаланууга, кандай гана болбосун мамлекеттик жана муниципалдык мүлктөрдү өзүнүн кызыкчылыктары үчүн тикелей же кайыр түрдө пайдаланууга, мурда элеген мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын артыкчылыктарын өзүнүн кызыкчылыктарында пайдаланууга жол берилбейт деп негизинен белгиленген. Негизинен азыркы учурда баягы президенттин указы менен белгиленгендей чектөөлөргө азыр жанагындай атайы резервтин негизинде кабыл алынып атат. Анан
сиз жана белгилеп кеттиңиз, мен азыр акимдерге болгон укук жөнүндө азыр мен түшүндүрмө берсем. Мен мисалы үчүн Бишкек шаарында туулган. Мисалы үчүн туулган туар көйлүктө Бишкек шаары. Бирок мен окуп иштеген жерим Жумгалы району. Мен дагы акимдин ошо резервке өтүп реестрде турам. Мен Бишкек шаарында туулдум, бирок туугандарым бардыгы Жумгалы районунда. Бирок мен Жумгалы районуна ошо кызчылыктардын кагылышы ушул максаттарда иштөөгө мүмкүн болбойт деп эсептейм да, мисалы үчүн. Мисалы үчүн мен туугандарым бардыгы бар ал жерде. Мен ошол жерде Бишкек шаарында туулсам дагы мен ошол жерде окугам, ошол жерде окууну бүтүп келгем да. Ошондуктан бул жерде кызыктуулардын кагылышы бар. Ошондуктан биз Исраиловдун жана Ашыкулдун өтүнүчүн канааттандырып калтырууну суранабыз.